Саламатсыздарбы, биздин Ыйман Медиа каналыбыздын катталуучулары. Албетте сиздер үчүн пайдалуу кеңештерди чыгарууга даярбыз. Андыктан биздин каналга катталганды унутпаңыздар. Араб Эмирлигинде алым профессор Адан Шариф биринчи космонавт боюнча макала жазды. Хыжыр сүрөсүнүн 14-15 аяттарында айткан экен. 1961 жылы Юрий Гагарин мусулман боло электен мурун космостон жер шаарын көрүп мындай деген экен. Мен эмнени көрүп жатам? Же көздөрүм сыйкырланып калганбы? Гагариндин ушул жазылып калган сөзүн уккан Шариф чоң алым болуп космос, астрономика жана Куранды үйрөнүп баштайт. Эми болсо 1400-жыл мурда мусулмандарга арналган китеп Куранга көңүл бөлсөк. Хыжыр сүрөсүндө Аллах Таала мындай деген: Бул эл Аллахка ишенбейт, а бирок мурда алар ишенчү. Бул чындык. 1961-жылы коммунисттик тизме бар эле, жана ошол тизмедеги космонавттар мусулман болушкан эмес. Белгилүү революциядан мурун мечиттер жана диний алымдар бар эле. 1400-жыл мурун Россия менен Американын кемиси биринчилерден болуп космоско учушу аныкталган. Аяттын уландысы мындай болгон: Качан биз аларга асман эшигин ачып бергенде алар учат. Анан айтышат: Мен эмнени көрүп турам? Түш көрүп жатамбы? Же көзүм сыйкырланып калганбы? Бул сөздөр Куранда да кездешет. Аллах Таала мунун качан жана кайсыл жерде айтылышын билген жана кимдин, кайсыл жерде эмне дешин даана билет. Алардын баары Кудайга белгилүү. Ошол үчүн биз тууралуу айтып жатабыз. Бул иш исламдын бар экендигин жана Куран Алланын сөзү экендигин далилдейт. Бул иш 3 космонавт Бабовичке айтылганда ал мындай деген: Бул жерде менин мүмкүнчүлүгүм биз качан асман эшиктерин ачканда деген аябай кызык болгон. Себеби алымдар асман эшигин табыш үчүн көптөгөн изилдөөлөрдү кылган эле. Асман ачык, кайсыл жерден кааласа ошол жерден учат деп ойлошуңуз мүмкүн. Бирок бардык космонавттар бир жерден учуп жана бир жерден конушат. Ал үчүн жүздөгөн тактыктар каралган. Эгер секундасына 11 километр ылдамдыкта учуп бараткан космос кемеси асман эшигине тура барбай калса, ал же күйүп кетет, же кайрадан космоско ыргытылат. Тарыхта ушул эки вариант анык болгон. Мындан тышкары, Тарик сүрөсүнүн 11-аятында мындай деген: Кайра-кайра түшүчү жамгыр ээси болгон асманга ант. Биз эми гана 21-кылымда бул аяттын маанисин түшүнүп баштадык. Сигнал бийиктеп кайра түшкөнү ал сүйлөшүүнү иштетиши мүмкүн. Дал ушундай болуп, альфа, бета жана гамма нурлары дагы бизге байкабай космоско кайтат. Ошондой болуп, космос кемеси асман эшигинен кирбесе күйүп кетет же аркага ыргытылат. Күйбөй аркага ыргытылыш үчүн бардык эсептер аныкталыш керек. Алардын баары Куранда айтылган. Эгер сиз жылдыздуу асман жана жылдыздарга айт аяттарын окусаңыз аябай таасирленесиз жана бул кооз дүйнөнү инсан үчүн жараткан ыйык жаратуучуга таң каласыз. Бүтүндөй дүйнө биз үчүн жаратылган. Бизчи, биз эмне үчүн жаратылганбыз? Ушул тууралуу ойлонуп көрдүңүз беле? Сиздер менен Ыйман Медиа каналы болду. Кийинки видеодо көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.